Бисмиллахир-рахманир-рахим. Атанын баласына берген насааттары бул эң негизги бата жана кыргыздар аны атанын сөзү ок деп келгенде эле мен жеке өзүм айта турган болсом, мен өзүмдүн уулдарыма ушундай бир кеңеш бергеним эсиме келип отурат. Уулум, балам, бул жашоо өтө кыска. Бул жашоо өтө кыска экенин баарыбыз көрүп турабыз. Сенин атаң, чоң атаң, чоң атаңдар, тай атаңдар мисалы үчүн биздин арабызда жок. Себеби алардын жашоосу ушу менен чектелип Кудайдын алдына кетишти. Мунун баардыгы жашоо кыска экенин билип турабыз. А бирок өлгөндөн кийинки жашоо акырет, ал жакта өлүм жок. Ал жакта адам баласы түбөлүктүү болот. Мына эми ушуну билип алгандан кийин балам, бул жашоодогу баардык нерсе убактылуу. Сен канчалык жыргасаң дагы, сага канчалык жакшы нерсе болсо дагы, ал да убактылуу бүтөт. Кайра жаманчылык келип калышы ыктымал. Ошондой эле сага канчалык жаманчылык, кыйынчылык келген болсо деле, ал деле убактылуу. Ал дагы түгөнөт дагы, кайра аркасынан жакшылык келет. Сен бир учурда бай болосуң, ал дагы токтойт, кайра кедейлик келип калышы мүмкүн. Кедей да болосуң, ал дагы токтоп кайра байып болуп калышы мүмкүн. Алла Таала сага ден соолук берет. Бир учур келип кичине ооруп калышы мүмкүн. Ооруп калганда кайра Кудай Таала ден соолук берип, жакшы болуп калышы мүмкүн. Демек, ушул нерсенин баарын билип алгандан кийин балам, сен бул жашоодогу кыйынчылыктарга дагы, жакшылыктарга дагы көп кетпестен, ошондон чектен чыгып кетпестен, өзүңдүн жеке адам бойдон калышың керек балам. Сен кандай өзүңдүн жеке сыпаттарың бар, өзгөрүлбөгөн, өзгөрүлүп кетпеген, бүтүп калбаган, ошол сыпатыңда калышың керек. Ал адамгерчиликтүүлүк. А бирок байлык, бийлик, ден соолук, оору, ушулардын баардыгы келип кетүү нерселер жашоонун эрежесине салсаң, бул убактылуу. Ошон үчүн эч качан бул нерселерге таянба, тиренбе, бул нерселер менен башка нерселерди кемсинтпе деген нерсени айтып келем. Ал эми акыретке барганда, Кудайдын алдына барганда түбөлүктүү жашоо болгондуктан сен ошол жашоодо түбөлүктүү бактылуулукка умтулгунуң. Түбөлүктүү бактысыздыкка эмес, түбөлүктүү бактылуулукка умтулуш үчүн сен түбөлүксүз болгон, бактылуу болгон бул жашоодо сен жакшы иштерди гана кылгының деп айтам. Ошентип жыйынтыгында бул жашоо баардыгы түгөнөт, кандай эле баардык кыйынчылык түгөнгөндөй жакшылык келет деп мотивация бергим келет дагы, ошол эле учурда эртеңки бара турган жашооңо сен даярданып, жакшы иштерди кылып, адам бойдон кал деп айтам. Мына ошол себептен Чыңгыз Айтматов атабыздын сөзү бар го, адамга күн сайын адам болуш кыйын деп. Балам, мына ошол. Адам өзү адам бойдон калыш керек. Кандай гана жашоодо кыйынчылык, жакшылыктар келбесин, жакшылыктар да кыйынчылыктар деле келбесин, адам бойдон калышың керек. Анткени булардын баардыгы убактылуу. Ошо убактылуу нерсе менен алданып кетпегениң, адам бойдон кал. Адам бойдон кала турган болсоң, сен эртеңки күнүң түбөлүктүүлүгүң жакшы болот, жана бул жашоодо сен из калтырасың деп ушундай кеңеш бергеним эсимде, жана ар дайым ушуну айтып кеткенге аракет кылам.